Тажикстандан окуп бүткөндөн кийин билем деп келген болчумун деп суранып атып 3 жыл алып анан чыгып чыккандан кийин ушунчалык жүргөнмүн да. Видеолорубузда болсун, соцсетте, саякаттарда жүрөбүз, дайыма мындай позитив менен жылмайып жүрөсүз да. Эгерде жылмайып жүрө турган болсоң, пайдасын алып келиши мүмкүн, бирок зыянын эч кандай кылбайт. Англис тилинин аасын деле билген эмес болчу. Кээ бир учурлар болду, бир 3 саат уктайт элек. Сүйлөшөлү десек, сөзүбүз жетпейт. Жакшы. Качат элек. Сабактачы. Ар кандай мени тааныбаган эле адам даярдады да. Америка. Мунун себеби эмнеде? Бир Америкада керемет жашоо барбы? Кооз жактарын, Европанын бейиш жактарын гана көрсөтөт экен да, арт жактагы кыйналуулардын баардыгын көрсөтпөйт экен. Кожо көрсүн, атаң ушул, менин балам чет өлкөдө окуш керек, менин балам бул жакта окуш керек деген. Инсанга багытталган окутуу системасы дегенди өзүңдүн башың менен кете турган кесипти тандаш керек да. Бүгүнкү күндө эл аралык мамилелерди окуп ала турган болсо, анын ичинде кесип эмес. Кандай гана күчтүү компьютер, кандай гана күчтүү робот болбосун, адамды эч ким алмаштыра албайт деп ойлойм. Ассаламу алейкум. Урматтуу Тайлим подкастынын көрүүчүлөрү, окуучулары, анда бүгүн кезектеги подкастыбызды баштайбыз. Бүгүнкү коногубуз кыргыз билим берүүсүндө чоң орду бар. Дайыма ошо билим берүү боюнча өзүнүн пикирин айтып келген эксперт, дүйнөлүк билим берүүнүн азыгынан сугарылып келген агайыбыз Кеңешбек Сайназаров агай. Хош келипсиз агай. Рахмат. Агай, мен дайыма эле сизди көргөндө бир мындай позитив да мага. Дайыма күлүп жүрөсүз. Видеолорубузда болсун, соцсетте, саякаттарда жүрөбүз, дайыма мындай позитив менен жылмайып жүрөсүз да. Ушул сиздин жылмаюуңуздун мааниси эмне? Бул атайын ошону жасайсызбы же бир мындай натураңыздан деп коет го, же табиятыңыздан ошондойсузбу? 80-20 деген принцип менен жооп бермекмин да. Мүмкүн 20% бизде биздин эми коомубуз ошондой да. Илгертен өзгөчө биз Советтер Союзу мезгилинде тарбияланганда сен күлүп жылмая турган болсоң, бизде айтып коет го, ажы кыздан байчы деген менен тыюу менен өскөн эмелербиз да. Бирок мага ушундай пайдалуу Америкага окууга барып калып, анан ошол жерде бир илгери убагында Кеннедиге кеңешчи болуп жүргөн агайдын колуна түшүп калып, анан ошол жерден алганмын да. Анан айтат, эгерде жылмайып жүрө турган болсоң, кеңеш сага пайдасын алып келиши мүмкүн, бирок зыянын эч кандай кылбайт. Анан экинчиден ошол сага коргонуучу маска дагы сыяктуу болот. Адамдар сенин ичиңдеги бугун же болбосо ачууланганын же эмеңди дагы анча билдирбейт. Ушул аркылуу сен мүмкүн душман сыяктуу көрүп жүргөн адамдар аркылуу дагы мамилеңди түзүп алсаң болот деген эмеде болуп, аябай даярдаган болчу да. Анан кийин бар, мен жашоомдогу мындай ажыраткыс адат болуп калган сизде. Мүмкүн ошол илгери төрөлгөн мезгилде айтат го, апам төрөлгөндө ошондой позитивдүү төрөлгөндүр. Бирок кийин жаркырап ачылганда ошондой система жардам бердиби деп ойлойм. Бирок сонун дайыма эле мындай күлүп, сизди туура күлүп жүргөнгө, жылмайып жүргөнгө аракет жасайбыз, бирок болбойт да. Буга дагы мындай абдан адат калыптанганга көбүрөөк убакыт керек окшойт. Үйрөнгөнгө аракет жасап атабыз, агай, дайыма жылмайып жүрө бериңиз. Ал дегенде эле подкаст башын ушудан баштадык, себеби мындай позитив жакшы да баардык нерсе. Анан экинчи, бул дайыма эле биз адатка айланып калган ушу өзүбүздүн коногубуздун ушул кесипке же ушул даражага жеткенге чейинки бир кадамы, жогорку билимди алганга чейинки таасирлер, кимдер себепкер болду дегендей да. Ушул боюнча өзүңүздүн сөзүңүз болсун. Көбүнчө бизде ким таасир берди, кантип бул кесипти тандап калдыңыз дегенде мындай позитивдүү окуялар көп да. Бирок менин жашоомдо ар бир жашоомдун стадиясына келгенде ызалануу, чынчуу аркылуу ушундай өзгөрүүгө муктаж болгондой сезилет да магачы. Бул жака келип калганын себеби
мен илгери окуп жүргөн мезгилде аябай жакшы окугам. Колдон келишинче тырышчак мен эми ошол билим берүү дегенде өзгөчө мындай кызыктанган эмем мен биология, химия ушундай илим жагынан кетейин деген оюм бар болчу да, мындай ачылыштарды кылайын, эме кылайын депчи. Анан бирок тилекке каршы мен эми өзүм Тажикстандан окууну бүткөндөн кийин ошол Нуркап районуна активдүү барып, Душанбеге барып тапшырып, азыр деле бул нерсе практикага колдонот да. Этникалык кыргыздар Душанбе аркылуу тапшырып, анан Кыргызстанга келишет да. Ошентип келип калган Советтер Союзу мезгилинде келип калган студенттердин бирөөсүмүн билем. Мен илгери ошол бала кыялымда менден кыйын эч ким жок, менден кыйын көп билген эч ким жок деп мындай өзүм ишенип Душанбе шаарына барып, мен биолог, химия, биология сабагынан то есть көрүнүктүү окумуштуу болом деп барып, илгери эми окумуштуу болуш үчүн деле баары бир химия, биология факультетине тапшырыш керек болчу да. Анан ошентип тапшырып калгам да. Анан катуу сокку жеген биология сабагынан 5 деген баага арзырлык алды. Бирок химияга келген мезгилде бир дээрлик бир 45 минуттага жакын ар кандай суроо жооптор боло берип, анан акырында баары бир сен билимиң деңгээлиңдин эмеси чамалуу да, окуу эме орто окуу жайдын бүткөн сен мугалим менен тең тайлаша албайсың. Анан бир жерге келгенде кислоталардын валенттүүлүгү боюнча бир жерден ката кетип алдым да. Анан ошодон баштап ачылды. Ошентип отуруп акыры биз эч нерсе билбей турбайсың, сен экиге эле ылайык турбайсың деп туруп алыптым. Анан агай, мен атайын келдим эле, мен өзүм жалгыз келдим эле, мен билем деп келген болчумун деп суранып атып, үчү алып анан чыккандан кийин ушунчалык чүрчүгөмүн да. Эмнеге мени ушундай кылды? Каршылашкан бул агайды мен тааныбасам деле эмне депчи. Анан көрсө анын арт жагында жанагы белгилүү бир орунтарды берет экен. Анан ошол орундарга белгилүү адамдарды пландап койгон экен. Анан ошол пландын сырткары болуп калыптым да. Ошол мезгилде окууга тапшыруу системасы баягы совет мезгилинде ошол үчүн таанышың болбосо өтпөйсүң. Ошол үчүн бүгүнкү күндө жанагы ОРТ жалпы республикалык тестилөө деген бизде система келген эң бир адилеттүү системалардын бирөөсү деп мен дайыма коргоп келем да, себеби мен өзүм ошол нерседен өткөм да. Анан ошондон чүнчүдүм. Кетейин десем, атам ошол колхоздун башчысы болчу. Сен каршы болуп туруп алганда, сен окубашың керек. Биздин эмебиз системабыз боюнча сен биринчи барып советтик армияга барып кызмат кылып келишиң керек, анан келгенден кийин окушуң керек. Мен андай кылып келгем жок. Анда барып кайра келгенимге чейин көпчүлүк нерсени унутуп калбайын деп көңүл калат мындай кызык. Анан ошентип жүрүп бир элдин баары кетип калды, классташтарым баары кетишти. Бентим калбай калды да. Эмне үчүн мен ушундай болуп калды депчи. Кийин конкурстан өтпөй калдым да. Анан ошентип жүрсөм, жанагы Душанбедеги педагогикалык институттун тегерегин айланып жүрөм да. Күндө келем. Эч нерсе жыйынтыгы жок эле кайра кетем. Кантип жүрүш керек, эмне кылыш керек? Анан ошентип жүргөнүбүздө бир декан экен, мен аны билбейм. Чыгып калып сурап калды. Анан орусча да билбесем, эмне кылып жүрөсүң деп. Ушундай болуп калды десем, Ош мамлекеттик университетинде чет тилдер боюнча бир орун бар экен. Биз жабышыбыз керек, ошого барасың. Англис тилинин асын деле билген эмес болчумун. Эми окусамыз, бирок мындай терең англис тилин жакшы окуп, биз көңүл бөлбөйт элек да. Анан айла жоктон бөлдүм да. Мейли эптеп өтүп алайын. Анан өткөндөн кийин мүмкүн которулармын деген кыялымда. Мен эң коркконум кайра айылга барыш деген коркуу сезими бар болчу да. Анан ошентип Ош мамлекеттик университетинде бир орун бар дегенден анан англис тилине келип калдым. Англис тили мугалими. Англис тилине. Англис тилин асында билбейбиз. Бирок ушул кызык болуп атат да. Буга чейин бир 3 подкаст тарттык. Үчөө тең биринчи мугалим болобуз деген мындай ойлору жок болгон да, экөө медик болом деп жүрүшкөн, баягы
бирөө сүрөтчү болом деп жүргөн, бирок ушундай буйрук да баягы, бул да эле тагдыр деп коет го, буйрук деп коет. Эми буйруктан Ооба да ошого баш ийиш керек, бирок жакшы агай азыр эми өкүнбөйсүз да. Себеби жок, эч качан тилдин арты менен бул англис тилине келгенде дагы өзүнчө эми болду. Келгенден кийин эми мектепти жакшы бүтүп келген бала, эми мен окуймун деп келдим, бирок билесең англис тили начар. Анан келсем ошол англис тилин баштаганда эле эң каардуу деген эжекелердин бирөөсүнүн группасына түшүп калдым да. Анан бул эжеке биринчи семестрде тазалайт, болбосо биринчи курста тазалайт деген немени окудум. Анан ошонун эсебинен кээ бир учурлар болду, бир 3 саат уктайт элем. Жанагы берген бизде англис тилинде топиктер деп коет, кичинекей темалар. Анан ошол теманын ар бир тамгасы, ар бир сөзүн эме сөздүктөн которуп, анан кийин унутуп калбайын деп образын сүрөткө тартып жанына баягы элестүү эмелерди. Анан кийин ошонун жанына кантип айтылат, произношение деп коет, айтылуусун кайрадан дагы карап сөздүктү. Керек болсо лабораторияларга барып, жанагы илгерки чоң магнитофонго жазылган эмелер болчу, ошол сөздөрдү угуп, ошентип даярданат да. Элдер мисалы үчүн 1 сааттык даярдана турган болсо, мен 10 сааттык даярданат. Анан ошентип жүрүп, бир Кудайдын жазмышыбы биринчи семестрден өтүп кеттим, биринчи курстан өтүп кеттим. Анан уже кийин экинчи, үчүнчү курска келе баштаган мезгилде анан ишеничтүүрөөк болуп калды. Анын үстүнө ошол мезгилде Советтер Союзунун дагы жоюлуп кеткендиги дагы бизге бир себеп болуп калды окшойт. Ошондо Америкадан биринчи жолу ошол ыктыярчылар келип калганда, анан ыктыярчылар сабак өтөт болчу. Бирок биздикин ошого чейин англис тилин үйрөнгөнүбүз ушунчалык кереги жок англис тили экендигин ошондо билдик да. Сүйлөшөлү десек сөзүбүз жетпейт. Анан качат элек сабактачы. Анан жанагы киши өзү жалгыз калып калат эле. Анан бир туруп эме кылды. Өзүмө дагы мындай уят калдым да. Англис тилинде окуп атсаң, анан кийин өзүң ушул сабакты билип десем, мындай сүйлөй алмасаң да, анда сен окуганыңды эмнеси деп ошол жанагы эмени аттаганга туура келди да. Жанагы ыктыярчы өзү жалгыз калып калган мезгилде барат эле. Ал киши көрсө зеригет экен. Анан отуруп алып ар нерсени сүйлөшөт эле. Ошентип отуруп бир 6-7 айдын ичинде жанагы киши менен сүйлөшкөнгө жетиштим да. Бул чоң жетишкендик. Азыр студенттерге кээде ошондой мындай аракет жетишпей атат. Анан дайыма сиз агай бир устат шакирт жөнүндө көп сүйлөшүп да. Бунун себеби эмнеде? Ошол окуу жайда окуган устат шакирт устаттардан алган таасириңизденби? Мына ушул жөнүндө айтсаңыз, устат шакирт жөнүндө көп айтасыз да. Бул жашоомдо өнүгүүнү ошол устаттарым деген мени тааныбаган таптакыр башка адамдардан көп таасир алып, ошолор аркылуу мен өзүмдү өзүм калыптадым деп айтат элем. Себеби мен айылдан кеткенде өзүм жалгыз кеткем. Окууга кеткенде да өзүм жалгыз кеттим. Бирок менин калыптануума бүгүнкү күндөгү мен Google'га кирип профилимди карасаңыз да, ошол жетишкендиктердин баардыгына мен устаттарыма мен аябай ыраазымын да. Алар эч качан мындай тааныбаган балага ушундай үмүттөрүн артканы мага аябай таасир этти. Убагында мисалы үчүн биология, химия сабагынан ошол жагынан кетейин дегенимде дагы биздеги биология мугалими бар болчу, Азиз агай деген. Ошол киши көп таасир этет эле да. Мындай кызыгууну жаратат болчу. Мугалимдин мындай аброю, бейнеси аябай маанилүү. Андан кийин окуп жүргөн мезгилде дагы устаттарыбыз бар эле. Ошол кишилерден көп таасир алып, көп сабак алдым. Жанагы Америкадагы окуу дегенди бир башкача кыял карайт элек. Ошого барганда дагы мени даярдаган 3 ар кандай мени тааныбаган эле адам даярдады да. Интервьюга өзүнчө даярдады.
эссе жазганга өзүнчө даярдады. Себеби биздин системада эссе жазуу дегенди окутпайт. Бул деген өзгөчө бир жөндөө. Кийин ошол Америкада окуп жүргөн мезгилде дагы жана айтпадымбы, Кеннедиге убагында кеңешчи болуп жүргөн киши эч ким тааныбайт. Бирок ошол киши жардам берди. Анан Американы ошол мезгилде окуп жүргөн мезгилде деле 47 штатына барганга мен мүмкүнчүлүк алдым да. Ал дагы болсо ошол параллелдүү түрдө мен иштеп аттым 20 саат жумашына. Ошол жердеги директор менен аябай жакшы болуп калдым да. Ал киши Советтер Союзу жөнүндө билгиси келет эле, ага айтып берет болчумун. Ал болсо Американын маданиятын үйрөтөт болчу. Ошентип отуруп аны устат катары кабыл алдым. Андан кийин келип, Америкага келгенден кийин Борбор шаарга келип иштешим керек дедим. Андан ары чыгып дүйнөгө чыгышым керек дедим. Ошолордун баардыгында мага таасир эткен устаттар болду да. Сиз тааныбаган. Андагы мындай. Анан мен кээде сурайм да, эмне үчүн кээде өзүмдөн сурайм да, мисалы үчүн ошол устаттардын бирөөсү биздин арабыздагы мен аябай сыйлаган көп адамдар сыйлаган, сиз өзүңүз да билет болушуңуз керек, Мырза Майке Карим. Тааныйм ага. Ал кишини мен тааныбайт болчумун да. Анан USAID'де ошол бир долбоорду ишке ашырып жүрүп, мен менеджер болчумун. Анан ошол киши менен көбүрөөк сүйлөшүп калат элек, билим берүү, илим жагынан. Анан мени Армения менен Грузияга мына шайлоочуларды даярдоо боюнча, шайлоо системасы боюнча жумушка алып кетишкен да. Анан ошол жакка иштеп жүрсөм, Мырза Байке өзү аракет кылып атып, жана сапаттуу билим деген долбоордо биз дагы кызматташ болуп иштешип калып, ошол жерге өзү ходатайство представление берип өзү алып келген да. Анан мен кээде сурайм да, Мырза Байке эмне үчүн мен эме кылдыңыз, сиздин башка туушкандарыңыз болсо керек, мындай башка эле деген эме болсо керек десем, ал киши айтат да, кеңеш бул жашоодо мен билгенден мен экиге бөлүп караймын дейт да адамдарды. Ал шарикпи же кирпичпи дейт. Эгерде шарикке окшош адам болсо, ага кичинекей түрткү берсең, ал андан ары өзү тоголонуп, өзү жашоосун алып кетет деген эмеси да. Кирпичти болсо тээп койсоң, ортуна жылбайт, жылбайт, же бүтүнкү ортушу мүмкүн. Сону салыштырып кетет. Аябай эме берген да. Туура, мен ошонун азыр бир теманы актап атам да, мындай. Биз эми устат дегенди бул жанында ээрчитип жүрүп, дайыма ушул кайыкка баса турса, мындай жакын болгон адамдарды айтабыз да, көрсө, бул устат деген мындай такыр тааныбаган деле. Сиз айткандай баягы көзү түшүп, ошол баланын өсүшүнө келечеги бар экенине үмүт этсе, ошого бир кичине булактын көзүн ачып, кошам жагып койгон бул устаттыктын бир жеткен чеги болсо керек да. Ошондон улам го дейм, сиз өзүңүз дагы мындай азыр Америкага окуйм деген балдарга мындай бекер эле жардам берип жүрөсүз да, өзүңүз группа ачып алып, аларды топтоп. Мунун себеби да ушул өзүңүздүн алган мындай жашоодогу бир сабагыңыздан го дейм, ооба. Мен мисалы үчүн ошол устаттарымдан алган нерсени кайтарып бергенге мен чамам жок да. Себеби ал кишилерге эмнени үйрөтө алам, аларга кантип жардам берем. Менин ошол алган нерсени, жанагы аманатты кыянат кылбай деген эме бар го. Ошол келген аманатты жок дегенде башкаларга берсем, ошолор аркылуу биздин ошол устаттар ишенимди башка адамдарга берген аркылуу чыгара аламбы деген ойдо жасайм да. Бирок ошол балдарды тандаганда дагы мен аябай кылдат тандайм да. Өзүмө окшогон мындай айыл дебей эле коечу, шаардык деле балдар бар. Бирок мындай билесизби, ар бир биздин үй бүлөбүздө баары эле кыйын болуп кете берди. Бирөөсү кыйын болот да. Бирок ошол үй бүлөнү ошол адам жарыктыкка жетелейт. Ошондой бир Кудайымдын берип койгон бир инсандары бар да. Ошондойлорду аракет кылам тандагангачы. Ошондой адамдар менен иштейм. Бирок менин иштегендерим бекер.
Башкаларга мындай колумдан келишинче тийип качып жардам берем. Эгерде ал ошол эмеден үйрөнө турган адамга жараша да. Эгерде ошол биз сыяктуу, мисалы сиз деле бул жака келип ушул деңгээлге жеткениңиз өзүңүздүн мындай Кудайымдын берип койгон ушул жөндөмүңүз аркылуу келе атасыз да. Дээринде бар дейт. Дээринде бар. Ошол дээринде бар адамдарды, жаштарды тандап, аларга жанагы Шарик сыяктуу кичине бир түрткү берип кое турган болсок, алар келечекте дагы башкаларга жардам берип турат. Анан келгенде айтат да, мен акча төлөгүм келет, бекер болбосун депчи. Мен айтам, азыр иштешип турайлы, бирок сен мага убада бер. Жок дегенде өзүңө окшогон 5 адамга кийин жардам берип койсоң, ошол мага берген акчаңды жакшылыкты кайтаруунун эң бир мындай сонун жолу. Ошол аркылуу биздин коом өнүгөбүз деген мындай оюмда ошол да. Туура да. Анан Америка жөнүндө сүйлөп атпайбызбы? Эмнегедир ушундай бир тенденция аябай күч алгандай да. Ата энелер дагы, жаштар дагы агылып эле баягы сыртка чыгып кетүүнүн жолун издешет да. Америка. Мунун себеби эмне да? Же Америкада керемет жашоо барбы? Же Америкада бир билим берүүнүн аябай бир жеткен бир мыкты бир чеги барбы да? Буга сиздин көз карашыңыз. Учурда ошо Кыргызстанда ушундай тенденция аябай көбөйүп аткандай. Ата энелер деле балам чет өлкөдө окусун, Америкада окусун, Европада окусун, ушундай деген бир аракеттер боло берет да. Ошолордун катарында мисалы мен деле ойдо турам дегендей да, жок дегенде ошол бир балам Америкада окутса деген. Буга сиздин бир көз карашыңыз? Мен сизге анда конкреттүү түрдө сиз аркылуу ушул подкаст окуп угуп турган ата энеге, анан жаштарга кеңеш берет. Америка жакшы, Европа жакшы. Бирок деген нерсеси бар. Бирок эгерде ошол нерсени биз ылайыктуу колдона ала турганбыз. Мен жайында 1,5 ай өзүмдүн дипломумду алып алып, илгерки өзүм жүргөн Американы көрсөтүп, айланыңыз, биз Американы көрүп, сиз аркылуу көрбөдүк. Соцсеттен. Кайсы штат, кайсы жерде бар? 9,5 миң километрди басып өттүм да, машинаны өзүм сатып алып, анан ошол Сан-Диегодон Нью-Йоркко чейин кыдырдым. Бирок ошол маршрутта мен Борбор Азиядан тажиктер, өзбектер, түркмөндөр, кыргыздар, казактар ошолордун ар биринин үйүндө турганга аракет кылдым да. Мен тааныгандарды байкоо жүргүздүм. Ишенесизби, мен турган үй тааныштардын кээ бирлери айтат го, болуп кетти деп, аябай жетишкендери бар. Анан кээ бирлери эптеп жашап аткандары да бар да. Бирок алардын бардыгын бириктиргенде бир нерсени байкадым да. Баарынын ушунчалык аракетчил кылганы бул себа экен да. Акчаны табыш керек, ошол бүгүнкү тажды жабыш керек деп аракеттенип атат да. Бирок ошол маршруттун ичинде бир канча өзгөчө кыргыздардын, кыргыз жаштарын көрдүм да. Аябай ичим ооруду. Таланттуу жаштар, билемдеген жаштар. Бирок барып тагдырыны башка жака буруп салыптыр да. Акча табуу. Бул жактан кеткенде бизде мүмкүн ошого биздин блогерлер дагы себепкерди дейм да. Мен жана подкасттын астында айттым го, бир 3-4 блогерден мен өзүм дагы отписканы өтүп салдым да. Американын мындай кооз жактарын, Европанын бейиш жактарын гана көрсөтүп экен да, арт жактагы кыйналуулардын баардыгын көрсөтүп экен ошонун аркасында. Сахнанын артын көрсөтөт. Барган, мисалы үчүн бүгүнкү күндө жетишкен деген адамдар бар да. Биз суктанган. Ошолор 10 миңдин арасынан бирөө. Калган 9 миңден ашыгы бул эптеп аракет кылып бүгүнкү күндө жашоосун кечирип жүргөндөр да. Ошол үчүн
ошол сыртка чыгаардын астында бүгүнкү күндө ата эне ар бир эле ата эне баланын кыялы жакшы болсун, мындай ошол жанагы жетишип кеткен адамдардай болсун деп аракет кылып үмүт менен жөнөтүп атат да. Бирок ошол эле мезгилде жоопкерчиликти да алыш керек экен деп эме кылды да. Мисалы үчүн Америкада көпчүлүгү албетте стипендия менен алса болот. Бизде издегендүү жаштар аябай көп. Бирок күнүмдүк жашоодогу деген чыгымдар бар да. Ошолдон балдар чүнчүбөшү керек. Мисалы үчүн барышат классикалык түрүн айтайын. Сейрек гана болбосо көпчүлүгүндө окуу стипендия берет. 100%га чейин стипендия бергендер бар да. Американын системасында жатакана менен тамак ашына сиз өзүңүз бөлөк төлөшүңүз керек. Ал деген жылына бир жок дегенде 15 менен 20 миңдин тегерегиндеги акча да. 15-20 миң доллар. Биздин акчага кошкондо бир 2 миллионго жакын. 2 миллионго жакын акча. Жөнөтөрдүн астында ата энелер ошо балдардагы ата энелер менен ушул нерсени башын ачып алыш керек экен да. Каражатың барбы? Каражат жок дегенде 1-2 жылга ата энелер жардам бериш керек. Мына мисалы үчүн мен 3-чү кызым бүгүнкү күндө окуп атат. Балдарым менен мен мындай социалдык контракт кылам да. Себеби алар жанагындай кыргызда айтып коет го, жактуу иш дагы болбош керек. Себеби биз алар өздөрү жашоосун алып кетиш керек. Менин социалдык контрактым мындай. Биринчи жылы 100% төлөп берем. Калп боломбу, кандай кылам мен аракет кылып, биринчи жылы кыйын жыл да ошону төлөп берем. Экинчи жылы мен 70% төлөп берем. 30%ын сен өзүң табышың керек. Үчүнчү жылы 50%ын төлөп берем. 50%ын сен өзүң төлөшүң керек. Демек, биринчи окууга киргенден баштап ал даярдай баштайт да, өзүн даярдайт. Үйрөнүш керек, акча табуунун жолун карай башташ. Башка жол караш. Бирок ошол эле мезгилде мындай мүшкүлгө дагы таштабаш керек да. Мен бир 4 улан кызды көрүп калдым да. Биздеги күчтүү деген мектептерди айтайлы, сапат системасы болобу же Оксфорд, Кембридждеги мектептерди бүткөндөр болот, же болбосо мына башка жеке менчик мектептерди бүткөн, же болбосо 61-чи мектепти бүткөн балдар да бүгүнкү күндө такси айдап бул бер. Же болбосо доставка деп коет, тамак аш жеткирип жүрүшөт. Билим коргоо. Сен деген жакшы бүтпөдүң беле? Аттестатың жакшы эмес беле? Десем, ага ушундай болуп калды дейт. Себеби жакында эле бир бала дагы ошондой болду да. Апасы чалып атат. Мен балам ушундай кыйналып калды. Америкага барды, Чикагодо жүрөт, жатаканасы жок экен. Окууга кирди эле. Жардам берип коюңузчу. Анан ошол балдарга, тааныштарга айтып, жатакана деп неме кылып берчи, жакшы адамдын баласы эле деп жардам бердик. Бирок тилекке каршы эми аяк баргандан кийин тамак ашын дагы көтөрүш керек да. Ал бул жагынан берейин десе, жанагы мен сүйлөшкөн адам, ал мамлекеттик мекемеде иштейт, чама чаркы жок. Анан жанагы бала аракет кылды, 2 жолу 3 жолу аракет кылды. Анан биринчи сабакка жумасы болсо 2-ден 3-төн барып калды. Анан ал жакта система Европада да, Америкада да. Эгерде сабактан калдыңбы, аны сен тез арада жойбой турган болсоң, ал мына снежный ком деп коет го, чогулуп акырында барып сен өзүң каалап кеткенге туура келет да. Окуудан чыгарат. Ошондой болду жанагы. Бирок ал мажбур да агай. Анткени ал акча табыш керек. Ал жерде ошо Европа, Америка менен уккандарым бир күн кыймылдабасаң ачка каласың. Өтө. Ошон үчүн да баягында бир мындай нерсени биз ата-энелер түшүнүшүбүз керек экен да, баягы көрпөңө карап аягыңды узат дегендей эле бир
балдарыбызды кыйнабай макул зээндүү болсун. зээндүү болсо деле кыйналып калат да. Андан бирок жанагындай жардам Социалдык мындай камсыздоону биз өзүбүз бир колго алып жардам беришибиз керек экен. Анан балдар ата энени ойлойт, ата эне кыйналат, анан ар кандай жолго түшүп кетет, акча табуунун жолуна бир кокустуктар болот. Ошон үчүн баланы баягы чет өлкөгө билим алууга жөнөтүп атканда бир өтө ар тараптуу караш керек экен да. Албетте. Сиздин айткан. Мен дагы бир нерсени кошумчалап коеюнбу? Эгерде өзүмдүн оюма кое турган болсо, тилекке каршы мен эки кызманы таасир эте албай койдум. Үчүнчүсү мына уулум да чоңоюп атат, ага деле таасир эте албай атам. Себеби алар дагы ошол блогерлердин башка рекламанын эсебинен мен сыртка чыксам гана мен жакшы окуп келем деп атат да. Бирок мен айтат элем да, бакалавриат деген негизги кесип болот. Ошол нерсени Кыргызстандын ичинде эле жакшы бүтө турган болсо, мына азыр мынау студияны даярдап аткан мезгилде деле калыспейтин жасап аткан жумушун көрдүк да. Ушул жерден алдыңкы деген университетти бүткөн бала дагы ушундай эле жакшынакай иштеп көндүмдөргө ээ болуп атат да. Туура. Ушул жерден базаны түзүп алса, анан жанагы ошондой эле болуп кете турган болсо, анда магистратура, PhD, дагы башка дегенде мен сыртка чыгып окуп келе берсин. Жок дегенде мындай 22-23 жашка барып мындай акылың токтоп мындай эме болуп калат эле да. Мүмкүн менин жашоо траекториям ошондой болуп калды да. Себеби мен окууну бүттүм. Анан 4 жыл иштедим. Могул сферада окусам жакшы болот экен деп анан жанагы устаптар аркылуу мен дайын болдум бул кесип менен иштейин деп. Анан кийин барып окуган мезгилде дагы мындай фокусирование деп коет го. Багыт бир деңгээлдеги багыт менен окудум да. Ошол нерсени дагы айтып кетсин келди. Жакшы агай, сонун кеңеш болду. Анткени бул балдардын ошо жана агымга таасир эткен биринчиден блогерлер, соцсеттер ошодогу керемет жашоону сүрөттөө экен. Экинчиден кожо көрсүн, атаандашуу, менин балам чет өлкөдө окуш керек, менин балам бул жакта окуш керек деген. Негизинен сиз айткандай негизги көндүмдөрдү бул Кыргызстандан эле алып, өзүмдүн жеримден. Анан билимди улантуу үчүн ошол чет өлкөгө чыкса бул жакшы болот экен. Анткени биз жана профессор Дүйшөн Шаматовдон дагы подкаст тартканбызда, ал киши дагы ошол магистратураны, докторантураны чет өлкөдөн окугандыгы жөнүндө айтып атат да. Демек бул баягы акыл токтотуп калганда, илимге көз караш калыптанып калганда кандай изилдеш керек деген. Ошол мезгилде алса бир топ мындай маанилүү болот экен деген өзүмө да тыянак алып атам. Эске алам муну. Менин да балам азыр 10-класста бүтүп атат. Кызым эми Европада эмес, бир чет өлкөдө окуп атат, бирок ошол деле менде азыр сиз айткандай бир топ мындай кыйынчылыктар бар да, аны камсыздоодо. Урматтуу мугалимдер, биздин Таалим басма үйү тарабынан бул акыйкат ырастын билимдар же сабак окуудан ырахат алуунун жолу деген китеби чыгып, учурда мугалимдер арасында конкурс жүрүп атат. Бул китепти окуган ар бир мугалим китептин ичинен өзүн табат, өзүнө чоң мотивация алат. Сөз түрдө китепти окуңуздар, конкурска катышыңыздар. Бир өзгөрүүнү издеген мугалимдер болсо баарына сунуштайбыз. Биз китепти кайдан алуу боюнча телефон номерлерди биздин подкастта калтырабыз. Анан жана сөзүңүздө да айттыңыз да, 20 саат эмгектенчүмүн деп. Азыр ушул кандай сизде? 24 саатты кандай пландайсыз? Мен көргөндө дайыма эле чет өлкөдө жүрөсүз. Дайыма самолетто карталарды жайгаштырасыз. Бул мамлекет дайыма жумуш үстүндө жүрөсүз. Барган жериңизде дагы позитив, анан жакшылык, социалдык капмар, ошол жердеги жашоону чагылдырып тартып жүрөсүз да. 24 саатыңызды кандай пландайсыз агай? Бул өзүнчө концепция дейли. Биз эми өзүбүздүн күнүбүздү пландай турган биз өзүбүз ээбиз да ошогочу. Ошого дагы менин устаттарым түрткү болду да. Айтат да. Менмин деген бүгүнкү күндөгү дүйнөнү капчап турган Путин менен Трампта деле 24 саат бар. Сыртта жүргөн сел саяк болсо анда деле 24 саат бар. Сенде деле 24 саат бар dedi. Жанагы жетишпейм деген шултоо издеген мезгилдечи, могул жетишпей калдым, мынаны бүтүрбөй калдым деп ошентип айтты да. Эмне үчүн алар эффективдүү пландаштырат дагы? Сен жетишпей атасың. Баарына эле 24 саат. Бирок ошол нерсени
бөл дейт. Мен алган таасирлеринде мен 7 саат уктоо мен үчүн эреже да. Сөзсүз түрдө 7 саат уктаганга аракет кылыш керек. Бизде илгери болчу. Көп уктаган адам жапкы болуп калат дегенчи. Бирок уйку бул кайрадан организмдин калыбына келип туруунун бирден бир жолу да. Мээңе салат, өзүң денеңе салат ошентип да. 7-8 саатыбыз кетти. Андан сырткары биз 8 саат биз жумушта болобуз да. Ошону менен 16 саатыңыз кетти. Калган жагында да канча калды? Дагы 8 саат да. Ошол 8 саатты сизге маанилүү деген кайсыларга жумшайсыз? Үй бүлө, уйкуну айттым мен. Да, айттыңыз. 7-8 саат да. Көп эмес 7-8 саат уйку. 7 саат албетте аябай зарыл. Мен ошондон мен илгери 5-6 саат уктаган адам болчумун да. Бирок убакыт өтүп 7 саатка келгенде мен өзүмдөн билейм. Канчалык мындай продуктивдүү боло турганынчы. Анан бизде маанилүү деген үй бүлө бар. Үй бүлөгө 2-3 саат убакыт бөлүш керек. Бирок ошондо дагы сапаттуу болуш керек да. Ар бир бөлгөн эмелер сапатка караш керек. Андан кийин достор. Сиз өзүңүз билесиз да, мен кайсы жерге 2-3 күн келсем дагы башка бирөөлөр менен жолугушуп, достор менен эме кыласыз да. Анан сөзсүз түрдө 2 сааттан кем калбаган саатка бул өзүңүз өнүктүрүп алыш керек да. Мына 24 саатты бөлүп келгендеги мындай грубый деп койчу, ортогон бөлүкчөлөр ошолор да. Анан мен күндө ошол эртең менен турганда жуунуп аткан мезгилде ошол нерсени бүгүнкү күндө мен могул 3 нерсени кылам. Могул 2 адам менен жолугам. Мынау киши менен сүйлөшүшүм керек. Анан мындай кылып бүтүрүшүм керек деп эртең план коюп, анан кечинде жатардын артында жанагы 7 саат, 8 саат дебедимби? 1 саат каякта кетип атат деп ойлошуңуз мүмкүн да. Ошол 1 саат сиз жактарга кам көрүп, анан ошол эле мезгилде күндү кантип жыйынтыктадыңыз, өзүңүзгө өзүңүз отчет бере тургандагы убакытты коюш керек. Мына ол болбой калды. Демек мындан мына сабакты алдым. Мынаны ката кетирбеш керек экен. А мына жер жакшы экен. Демек ушул жагынан кетсем жакшы болот деген эмени өзүңүзгө өзүңүз дайыма отчет берип турушуңуз керек да. Анан дагы бир эмени акырында кыстырып коеюн. Бул күндө жок дегенде бир жаңы адам менен же жаңы нерсени тааныш болуш керек деген дагы бир нерсени алдым да. Ошондо сиздин дүйнөңүз кеңейип, башка адам менен жолугуп кала турган болсоңуз, 1 саат убакыт болсо дагы, ошол адамдан сиз башкача бир таасир аласыз да. Мисалы үчүн айтайлы, жасалма интеллект боюнча бүгүнкү күндө жакшы иш аракеттери менен таанылып аткан адам менен байланышып сүйлөшүп көрсөңүз, андан таасир аласыз. Меники 24 саат ушундай. 24 саатты пландоо боюнча өзүнчө бир мындай китеп жазсаңыз болот экен агай. Аны мен жанагы мотивациялык жылдагы эпилей деп этип эле. Ошону мен мемуарды баштаган болчумун, бирок эми мемуар деп эле койчу. Биз али жыйынтыктай элеппиз да. Бирок ошону мемуардын стилиндеги агай бир мотивациялык китеп. Ал мемуарды далай жазасыз да. Бирок жанагы 24 саатты подкастыңыздан мүмкүнчүлүктөн пайдаланып туруп оркоюп турган нерселерди айтыш керек. Бул эс алуу. Андан кийин өзүңдү өнүктүрүп, анан жакын деген өзүң санаган үй бүлө, досторуң башка ошолорго дагы убакыт бөлүү. Андан кийин жумушка келген мезгилде жумушту дагы сапаттуу бүтүрүү. Биз жумушка берилип кетебиз да. Көп саатты, 10 саат, 12 саатты жумушка арнап беребиз. Анан азыр кызык болуп атат да ушул 24 саат. Үй бүлөгө 3 саат деп атпайсызбы? Кантип бөлүш керек агай? Тамак ичип элеби чогулуп, жумасына бошоп калганда бир отуруп 1-2 саат ошолор менен тамак ичиби же үй бүлө менен кандай маанилүү 3 саатты пландаш керек? Аябай оор дагы мени уятка турган. Мен үчүн да оор агай. Ошол үчүн сурап атам. Бул мен жубайым айткандай, сен деген
телевизор менен фейсбуктун окумуз. Үй бүлөгө келсең экөөбүз окшош экенбиз. мык кагып койбойсуң деп эме кылып жүрөт да. Оор маселе. Оор маселе. Бирок ошол эле мезгилде аракеттениш керек. Мен бүгүнкү күндөгү убактым кандай үй бүлөгө дегендерчи. Мисалы үчүн 3 кызым бар. 3 кызым 3 континентте да. Чоң кызым Иракка чыгышта. Экинчи кызым Европада. Үчүнчү кызым Америкада. Андан кийин бул жактагы 3 балам Бишкекте. Өзүм болсо Ташкентте. Анан жубайым Бишкекте. Андан кийин мен биз туугандарыма раматылык атам өтүп кеткенден кийин аябай жакын колумдан келишинче ошолорго дагы убакыт бөлүүгө аракет кылып атам. Өзгөчө апама. Ошонун бардыгыны жанагы Балансташ. англисче жагыл деп коет. Аракет кыласың да. Убакытты эми ушунча убакыт бар экен, менде 2 саат убакыт, 2 саатты кантип бөлөм деп күндө үчөөнү тандап алам дагы, үчөө менен сүйлөшөм. Мисалы үчүн айтайын, жакында эле менин балам ошондой бир конкурстардын бирөөсүнө берип калды. Тилекке каршы Бишкекте болбой калдым. Андан кийин экөөбүз WhatsApp аркылуу онлайн сүйлөшүп, аны кадимкидей эссесин дагы даярдаганга, интервьюсун дагы даярдаганга жагынан андай аракет кылдык да. Аны мындай мамиле түзүүнүн дагы башкача жолун эме кылыш керек. Бирок ошол эле мезгилде билесизби? Биздин аябай жакын деп санаган үй бүлөбүз да. Бирок үй бүлөнүн ичинде сиз мына сүйүү маселесин канчалык деңгээлде айтасыз? Сүйүү десе махаббат эмес. Мына мен өзүм аябай аракет кылып, өзүмдү өзүм зордуктап атып, бүгүнкү күндө адат жана күлгөн сыяктуу адатка айландырганым, мен апама чалганда энеке мен сизди аябай жакшы көрөм дегенге көнүп Кыйын да. аябай. Кыйын. Биз өзгөчө кыргызстан. Үй бүлө маселеси ошол өтө оор маселелердин бирөөсү. Мен бүгүнкү күндө үйрөтүүчү дагы деп айта албаймын мен. Аракет кылып атам. Жакшы эми баягы эми заманга жараша онлайн да. Мен деле семинар берем, ата-энелер үчүн, мугалимдер үчүн. Мен деле идеалдуу ата эмесмин да. Бирок жана психолог португалиялык Жоаким Кинтино деген бала менен баарлашууда 15 мүнөт деген китеби бар да. Ошодогу бир эме да бала. Ар бир балага жок дегенде 15 мүнөт өзүңдүн бар экениңди билдир деген. Атанын бар экенин анын ордунда. Анан заманга жараша онлайн алыста сапарда болсоң жок дегенде бала менен күндө онлайн 15 мүнөт сүйлөш деген бар да эми. Бул шартка жараша болуп атат да. Анткени бүгүнкү коомдо иштеп турбасам болбойт да. Билесизби, мен акыркы учурда эмнеге ыңгайлаштым да. Ошол ар бир баламдын жок дегенде мына эң кичинекей 7 жаштагы баламда ошонун дагы кызыгуусун биринчи сурайм. Эмнеге кызыгып атат? Ал эми оюнга кызыгат, эмеге кызыгат. Анан ошол оюн аркылуу эмне ошол оюн сенин өнүктүрүүңө, сенин тарбияңа кандай мааниси бар? Ошону көбүрөөк сурайтсаң жакшыраак чыгат экен да. Ар бир баланын өзүнүн өзгөчөлүгүнө. Максат айтсаң, укпайт. Андан көрө ошол ар бир балаң болсо дагы аны ошол личность деп коет го, өзгөчө бир инсан катары кабыл алып, анан ошонун кызыгуусунун тегерегинде сүйлөп эме кылсаң, жана 15 мүнөт түп убакыт сапаттуу болот экен да. Сонун эми жакшы, абдан жакшы кеңеш бердиңиз, бул абдан сонун болду. Анан эми кайра билим берүүгө кайталы да. Сиз сапаттуу билим деген долбоордо, бир чоң долбоор болчу. Жетектеп калдыңыз, тамам. Долбоорлор абдан көп келди да бул билим берүү аябай экспериментке ыңгайлуу эле бир талаа. Ар кандай эксперимент жүргүзө беребиз. Долбоорлор келип атат. Кими канчалык деңгээлде актады деген. Анын сапаттуу билим долбоору канчалык деңгээлде бир өзүн өзү актады.
Анан эми бул жерде баары бир негизги нерсе мугалим да. Мектептегичи. Азыр мен ушунун алкагында бир эки суроого жооп алгым келип атат. Мугалим, сиз мугалимдин бейнесин кандай мүнөздөйсүз? Анан экинчиден бир концепцияда билим жана тарбия берүү, анан билим жана тарбия алуу деген. Муну кандай мындай мүнөздөйсүз да, сапаттайсыз? Берүүбү же алуубу? Анан ошол долбоордун өзүн актаганда анан мугалимдин бейнесин кандай элестетесиз? Мындай бир багытта ушул Үч суроону бердиңиз, ошол үч суроого өзүнчө бөлүп жооп берейин да. Сапаттуу билим долбоорунун сыры эмнеде? Ошол мен дагы сыймыктанган долбоорлордун бирөөсү да. Мен көп долбоорлорду жетектедим. Ошолордун сыймыктанган долбоорлордун бирөөсү. Анын сыры эмнеде? Менимче үчөөсү. Биринчиси, баштаганыбызда эле орусча жана подход деп коет, англисче approach деп коет. Биз билебиз, биз үйрөтөбүз дебей, демек билим менен бүгүнкү күндөгү илим, акылдын бардыгы ошол системанын ичиндегилер экен дегенден баштадык да. Билесиз да, көпчүлүк долбоорлор парашют системасы деп коет. Башка бир акылдуу бир башка мамлекетте ушундай акылдуу нерсени айтыптыр, эми ушул нерсени биз киргизишибиз керек. Анан келип алып кыргыздарды ошол системага ылайыктаганга кылабыз. Ал сапаттуу билим долбоорунун өзгөчөлүгү ошондо болду. Кыргызстандын ичинде деле жүрүп, көбүнчө биз айтабыз да, эми Кыргыз билим берүү академиясы ушундай болуп кетти, жаман, алар деген өнүкпөйт, өздөрүн карабайт, жөнөкөй отуруп алып эле кагаз теше беришет. Биз андай мамиле кылбастан ушул кишилердин дагы билгени менен мына жаңы келип жаткан маалыматты кантип жүрүштүрөбүз деген эмеде болду деп ойлойм да. Суроо мындай болду да. Мындай жаңы бүгүнкү күндө билим берүү системасында жаңылыктар бар экен. Ошол нерсени кыргызчалап кантип Кыргызстандын контекстине кантип айкалыштырсак болот? Башкаларды консультант кылып, эксперт кылып алып келгенден көрө, сиздер эксперт болуп бериңиздер, бирки башка мамлекеттен келгенде сиздерге кеңешчи болуп берсин. А сиздер болсо негизги түртө турган, алып кете турган чемпион сиздер болуңуздар деген эме болду да. Анан экинчиси сыры менимче ошол азыр экинчи сурооңузга да келебиз. Бул мугалим. Баштаганыбызда эле ошол чоң концепциялардын бирөөсү мугалим билим берүү системасынын кыймылдаткычы деп, ошол мугалимдин тегерегинде мугалимдин аброю ошону кантип ачышыбыз керек? Бүгүнкү күндөгү мугалимдер кыйналып аткан кайсы жактар бар? Кайсы бөлүктөрдү окугусу келет? Ошол экинчи жагы. Анан үчүнчүсү, бүгүнкү мектептин системасында кайсы жерлер кыйынчылык жаралып атат? Ошол системасын кандай кылып жөнөкөйлөтүш керек? Ошол үчөөнүн аркасында өзгөртүүгө аракет кылдык деп ойлойм, экинчиси. Анан үчүнчүсү болсо, ага дагы ошол үчүнчү сурооңузга ылайыкташтырып бир аздан кийин жооп берем. Бирок бул окуучуга. Окуучу бүгүнкү күндө ошол биздин жасап аткан жумушубуздун баардыгын ала турган, анан жыйынтыгын чыгара турган дагы окуучу да. Инсанга багытталган окутуу системасы дегенди ошонун тегерегинде өзгөртүүгө аракет кылдык. Ушул үч менимче негизи. Мен деле мониторингде иштеп калдым да, абдан кызык болгон мен үчүн. Түрдүү мектептерге, түрдүү мугалимдердин бейнелерин көргөм. Ар биринин сабагына киргенден жанагы күлүп кирдибиден баштап, отурдубу, турдубу, окуучуну сурадыбы дегенге чейин биз мугалимге анализ жүргүзүп келчү элек го, тапшырчу элек да. Сонун инструменттери бар болчу да. Бирок долбоор жалыды. Анан эмне үчүн бир мындай масштабтуу бир өзгөрүү болгон жок да, же муну кийин ким улантып кетиш керек эле, же бир байкабай калдыбы ошондой өзгөрүүнү? Бул долбоор канча жыл иштесе, ошонун бир артыкчылыгы азыр сезилип атабы деген сиздин мындай кээде анализ жүргүзөсүзбү? Ал долбоорду иштебедиңиз, ал долбоор бүттү. Бирок өзүңүздүн көз карашыңызда мындай натыйжасы болгон деп эсептейсизби ошол долбоордун? Мен дагы илгери ошентип ойлойт болчумун.
Бирок мен сыртка чыгып, башка системаларда иштеп, Кыргызстандан сыртка чыккандан кийин Кыргызстандын ичиндеги билим берүү системасын башкача карай баштадым. 2-3 мындай натыйжасын айтайын дедим. Жанагы мугалимдин ишин жүргүзүүнү байкоо жүргүзүүгө, мугалимди окутуу системасына түзүлүп калган программалар бүгүнкү күндө дагы иштеп атканы мени сүйүндүрөт. Биз келгенибизде, ошол долбоорду баштайын деп аткан мезгилибизде 82-жылдардагы конспектилер менен мугалимдерди окутуп аткан учурларды көрдүк да. Ошол нерсени жок дегенде бир катар кагып силкеп, жаңы папкага тиркеп, ушул 72 саатты ушул темалар боюнча окутуңуз да, мына даяр шпаргалка деп даярдап бердик. Анан бүгүнкү күндө дагы кээде жанагы мугалимдердин чеберчилигин өнүктүрүү курстарына барып калсак, ошол курстарда бүгүнкү күндө дагы колдонуп аткандыгы сүйүндүрөт да. Экинчиси, сапаттуу билим. Ошол билимдин сапатына өзгөртүү киргизебиз деген максаты бар долбоордун бирөөсү болчу эле. Аны билим берүү системасында биз бүгүн эгерде бир нерсени жасай турган болсок, анын жыйынтыгын бир 5-10 жылда көрө турган система да. Сыртка чыккандан кийин өзгөчө көрүнөт да. Бизде жанагы мамлекеттик мектептер дегенде дагы жаңылыктарды киргизип, мындай бүгүнкү күндө мугалимдер коркпой жаңы нерселерди үйрөнгөнгө, жаңы нерселерди сабагына колдонгонго коркпой кала турган немени алып келди окшойт деген да. Жанагы барьерди сындырсак окшойт. Бизде илгери ушинтип окутту эле, мен ушинтип окутушум керек деген эмеден алыстадык го дейм. Ошонун себебинен окуучулардын мына бүгүнкү күндөгү окуунун сапаты, билими биз өзүбүз байкабайбыз. Эми сиз Кыргызстандын ичинде жүргөндөн байкабайсыз, бирок сыртка чыккандан кийин байкайсың да. Мисалы үчүн кошуна эле мамлекеттердин ичинде бизде Кыргызстандан бүткөн бүтүрүүчүлөрдүн ойлоо алгоритми менен алардын ойлоо системасы так башка болгонун көрүп жакшы. Анан экинчи суроо бердиңиз да, мугалимдин бейнеси. Мен үчүн мугалим, мен башында айтпадымбы, мага таасир эткен устаптар деп. Ушул жерде ошол мага таасир эткен өзүмдүн ошол биология, химия мугалими биринчи көргөн Азиз агай жөнүндө айткым келет да. Ал кишинин бейнеси кайсы болчу? 3 жагынан карайлы да. Белгилүү деңгээлде принципиалдуу талаптары бар. Ушул мына талаптарга жооп бере турган болсоң, демек мен жакшы окуду деген деп ойлойм. Бирок ошол эле мезгилде дагы талаптар ачык да. Мындай сапатка тиешелүү болгон нерсе. Мага жаттап келип көрсөтүп берип, жаттап келип эле айтып бергениң жагабайт дейчү да. Сен эгерде ошол нерсени окудуңбу, келгенден кийин мага эксперимент аркылуу көрсөтүп бер деп эме кылат болчу да. Бул турмушка байланышкан мугалимдин бере турган бейнеси мен үчүн ошол. Экинчиси, окуучуну эч качан бир мындай боштук сыяктуу көрбөшүбүз керек да. Окуучу жөнөкөй мындай биринчи класстын окуучусунун дагы өзүнүн бир тажрыйбасы, өзүнүн тарбиясы, өзүнүн бир кыялдары менен келген эме да. Биз мугалим катары ошол нерсени ички дүйнөсүн гана ачып беришибиз керек. Биз агартуучу катары негизги вазифабыз ошол деп ойлойм. Анан үчүнчүсү, мугалим менен ата-эненин ортосунда бир ажырым болбош керек. Мугалим ата-эне менен дайыма мамиледе болуп өтүш керек деп ойлойм. Менимче ушул 3 негизги сапат мугалимдин бейнеси ачып берет эле да. Жакшы. Анын күчтүү өзүнүн предмети боюнча күчтүү мугалим дегенни ошол окуучусу аркылуу көрсөк жакшы болот. Үчүнчү суроону бердиңиз. Билим берүү, тарбия берүү деген тарбия берүү же алуу же берүү. Мен акыркы учурда ошол нерсени көбүрөөк айта турган болуп калдым да. Биз ошонун мүмкүн
илгери билим берүү деген немени пайкы бир мүмкүн алып келгенбиз. Биз бир нерсени бере албайбыз да. Ал ошону бере турган, айтайлы, окуучу менен мугалимдин ортосундагы эме кылайлы. Окуучу же болбосо жаштар өзү ошол нерсенин керектүүлүгүн андап билип алмайынча биздин бергенибиз болбойт. Жана мен өзүмдүн илгерки сөзүмдө дагы айттым го. Мен 7 жаштагы балам менен сүйлөшкөндө дагы ошонун кызыгуусу, ошонун эмнени үйрөнгүсү келет, өнүгүүсү ошого ыкташып туруп анан кийин жардам бергенге, ошол аркылуу мамиле түзгөнгө аракет кылып атам да. Демек, биз кирип алып эле мектеп сабакка киргенибизде бир нерсени беребиз, билимди. Дей бере турган болсок, пайка болуп калат деп ойлойм. Аны ошол менче ошол жанагы инсанга багытталган окутуунун негизги философиясы ошол жерде жатат да. Окуй турган окуучу ал ошол билимдин маанисин сезе билиш керек. Ошол эле нерсе тарбия. Тарбияны эгерде жакшы алсын дей турган болсок, биз эки ажырым нерседен алышып коюшубуз керек. Мисалы үчүн айтайын. Үйдө айтабыз: балам, башка адамдар менен жакшы мамиледе болуш керек, жакшы адам болушуң керек депчи. Анан сыртка чыгасың, Бишкектин тыгынында кетип атса, бирөө кайып учуп кирген мезгилде чыга калып ашатып сөксөң, арт жакта отурган балаң аны көрүп атат да, бул деген сен тарбия бере тургандын биринчи ошо биздин балдарыбыз да, алып атат, сиңирип атат. Биз ошого ылайыктуу мындай айткан сөзүбүз менен кылган иш аракетибиз дал келип эме кыла турган болсо, ошондо тарбия алуу бала үчүн оңоюраак болот да. Анан бир нерсени айтып коюп, анан кылган нерсебиз таптакыр башка боло турган болсо, анда биз жакшы тарбия бере албай калабыз. Демек, жана билимди эле үйрөтө бербей, акыл айта бербей, мындай өзүбүз көрсөтүп же бир көрүү жолу менен адам билимди да, тарбияны да алып өзү алыш керек. Өзү алыш керек, өзү сиңириш керек. Ошону атат. Мен ошону айткым келет да. Өзүнүн балдарынан, тегерегиндеги ошол бир туугандарынан ошол нерсени мен аракет кылып атам. Мен канчалык деңгээлде жугумдуу эмесмин, аны билбейм да. Ошол нерсеге мен көп жылдардан кийин өзүм дагы ошол нерсеге келдим да. Ошону эме кайра эле ошо билим дагы баягы алуу деп атпайбызбы? Учурдагы жаштардын бир келечектен бардык жаштар бир 10-11 классты бүтүп атканда бир кесиптин ээси болууга кызыктар болот да. Ата-эне деле балдарын баарын бир жерге жайгаштырсам дейт, окутсам дейт. Анын эми учурдагы ушул баягы глобалдуу бир чоң өзгөрүүлөр болуп аткан учурда дейли да, адам жашоосунда ушул бүтүрүүчүлөрдүн жаштардын келечекте алгылыктуу бир өздөрүнө жумуш ордун камсыздоо боюнча сиздин көз карашыңызда келечекте кайсыл кесиптер мындай өтө маанилүү, кээде азыр пикир да болуп атпайбы? Бул кесип, мынча кесип жоголуп кетүү коркунучунда турат. Жаңы кесиптерди ачыш керек деген маселелер да жогорку окуу жайларда таандашуулар, андай кесипти ачып атышат. Ушул боюнча дагы бир оюңузду уккум келет да. Келечектеги дүйнөлүк бир эмеге туруштук бере ала турган бир бала жумуш, алгылыктуу бир жумуш орундары менен камсыздоо боюнча. Аябай талуу суроолордун жөөсүн бердиңиз да. Мен 2-3 эмеге бөлүп жооп бергенге аракет кылайын. Биринчиден кесипти тандаган мезгилде жөнөкөй эле окуу, бирөөнүн баласы юрист болуп калыптыр, анан мен дагы бала юрист болуп калсын деген эмеде, же болбосо ошол эле окуучу, мен досум бүгүн архитектураны окуп атат, мен дагы ошондой окуйм дегенден алыс болуш керек. Ар бирибиздин өзүбүздүн жөндөмүбүзгө эме кылыш керек да. Ошону көпчүлүктө пайдаланып, ата-энелерге дагы кайрылып кетким келет да. Ата-энелер бүгүнкү күндөгү заман башкача. Көбүрөөк ошол балдардын кызыкчылыгын, балдар эмнеге өзүн багыттай алат, ошого көбүрөөк кулак салыңыздар. Биздин заманыбыз артта калып атат. Биз алдыда 30-40 жылда ошол балдарды даярдашыбыз керек да. Биринчиси ошол.
кесип деген эмеде бир өзгөчө бакалавриатты айтайлычы. Ошол кесипти тандаган мезгилде мындай өзүңдүн башың менен кете турган кесипти тандаш керек да. Мен көбүнчө балдар келет да. Эл аралык мамилелер дегенди окугум келет дейт да. Анан мен айтам, эл аралык мамилелер дегенди окугандан көрө сен психология дегенди окубайсың. Себеби эл аралык мамилелер бул жөндө. Ал жакта ар кайсы кесиптин ээлери бар. Мисалы үчүн айтайлы, жөнөкөй эле жанагы элчилерди айтып коелучу. Эл аралык мамиледе жүргөн элчилер да. Алар деген ошол жака журналисти бар, математиги бар, агроному бар, бирок элчи болуп жүрөт. Алар ошол жака жөндөмү аркылуу барып атат да. Демек алар башка адамдар менен мамилесин түзүүдө усталар да. Кесип адамдар менен мамиле кылуу, психологияны кесип кыла турган болсо, ал өмүр бою пайдасын тийгизет да. Бүгүнкү күндө эл аралык мамилелерди окуп ала турган болсо, анын ичинде эмеси жок, кесип эмес. Экинчиси, кечээ эле бир ата-эне менен сүйлөшүп калды да. Баласы менен иштешип атам. Анан сиз менен да сүйлөшүп коеюнчу деп эме кылгандан анан ишим ачып. Бирок балага мын нерсени жеткирбең, мен байкашымча ушундай нерселер болуп атат деп эме кылат да. Ал кишинин ою боюнча архитектураны тандап алды, эртең жасалма интеллект келгенден кийин архитекторлордун мааниси жок болуп калат окшойт деп чочулап атам дейт да. Жок, жасалма интеллектти колдонуп башкача бир өзгөчө архитектуралык өзүнүн долбоорун түзө турган профессионалды даярдап чыгарсак жакшы болот деп айтам да. Кайсы кесип боло турган болсо дагы албетте өзгөрөт. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө эме басмакана деп коелучу. Басмаканалар жоголду да. Илгери мисалы үчүн бир канчалаган адамдар иштеген өзүнчө бир чоң цехтер, типографиялар жоголду. Бирок ошол функцияларды бүгүнкү күндө ар бирибиз аткарып калдык да. Демек ошого ылайыкташыбыз керек. Жөнөкөй эле өтүкчүнүн да айтып көрөлүчү. Өтүкчү илгертен бери келе жаткан кесиптердин бирөөсү да. Жаңыланган 2040 жылы өтүкчү ошол өтүкчү бойдон эле калат да. Өтүкчү керекпи азыр? Эгерде ошол кандай кылып ылайыкташа алат да өтүкчү. Биздин сапатка тиешелүү болгон нерсени айткым келет да. Кайсы кесип боло турган болсо дагы, эгерде сапаттуу кыла турган болсоңуз, демек сиз ошол кесибиңизди жоготпойсуз. Өтүкчү эле бойдон калып, бут кийимибиз бар да. Мүмкүн жанагы айтайлы, булгарыдан жасалган өзгөчө сиз үчүн мааниси бар бут кийимиңиз бар да. Ошол бут кийимди жаңылап, тазалап, өзүнүн кулпусуна кулпунтуп кое түшүш үчүн ошондой ылайыктуу жөндөмү бар өтүкчү керек. Сонда демек керектүү кесиптер менен балдарды керектүү кесиптерге даярдап отуп, ата-эне балдар менен эсептеши керек. Анан дүйнөлүк бир эмени караш керек, мындай кайсы кесиптер актуалдуу болуп атат. Ошондой деп түшүнсөм болобу? Азыр акыркы кайсы кесиптер эки нерсеге басым жасадым да. Биринчиси ошол кесипти тандаган мезгилде бул кесиппи, кесип эмеспи? Ошол нерсени жардам берип, ошол балага өзү калыптандырыш керек. Экинчиси ошол кесипке даярданганда сапаттуу даярданыш керек. Сапат гана айырмалап турат да. Албетте кээ бир кесиптер жоголуп кетти деп айтыш кыйын. Адаптация болуп, мындай өзгөрүп башкалар менен жолугуп. Бирок ошого ийкемдүү болуп кете алабы? Ошону көбүрөөк карашыбыз керек. Жакшы, азыр подкаст деп аз убакыт калды. Акыркы бир мындай суроолор, сиз жасалма интеллект жөнүндө көп айттыңыз азыр. Жасалма интеллект. Мен дагы бир нерсени сурагым келип атат да, эмоционалдык интеллект. Балдардагы эмоционалдык интеллект деген эмне өзү? Анан бул жасалма интеллект. Анан ушу экөөнүн кандай бир карама каршылыгыбы же айкалышыбы же айырмасыбы? Азыр эле айттыңыз, жасалма интеллект бул адамды алмаштыра алабы болбосо, балдарды биротоло эле бир жалкоо кылып койбойбу, даяр бир шаблон берип атса, андан ары
бала өнүктүргөнгө аракет жасабай, ошону эле даярды бергенге үйрөнүп албайбы деген бир суроого жооп берсеңиз. Мындай өзөктүү эки суроону койдуңуз да. Эмоционалдык интеллект. Көбүнчө бүгүнкү күндө социалдык эмоционалдык интеллект жөнүндө көбүрөөк сөз кыла баштадык да. Эмнеси мааниси эмнеде? Бүгүнкү күндө биз баардыгыбыз телефон, технологиянын таасири астында калганбыз да. Баарлашуу, адам менен мындай көзүнө карап отуруп сүйлөшүп, чай ичип деген нерселерден алыс болуп калдык да. Үй бүлөнүн ичинде дагы өзүңүздү карасаңыз, кечинде келип чогулган мезгилибизде бир кандайдыр бир аз убакыттын ичинде тамактанган мезгилибизде мүмкүн телефон колдонбой отурбуз. Бирок андан кийин ар бири өзүнүн телефонун алып кирип кетип атат да. Демек, бул жерде ошол келечекте өнүгүү мындай ылайыкташкан балдарды коомго даярдайбыз дей турган болсок, мына бул социалдык, эмоционалдык интеллект аябай зарыл. Кандай? Мисалы үчүн ошол технологиянын заманында биз өзүбүзгө канчалык деңгээлде фильтр кое алабыз? Биздин өзүбүздүн ден соолугубузга таасир этпей турган. Түнү дагы саат 2ге чейин телефонду карай бере турган болсок, ден соолугубуз зая. Бирок ошону өзүбүз аңдып билишибиз керек. Бул ден соолукка тиешелүү эме эмоционалдык интеллект айта турган болсок. Экинчиси, бизде бүгүнкү күндө мындан ары заман өзгөргөн сайын бизде адамдардын ачуулануусу, стресс башка деңгээлге чыгат да. Ошондо биз канчалык деңгээлде өзүбүздү өзүбүз коргоп, позитив аркылуу бир өзүбүзгө фильтр даярдайбыз. Бул дагы ошол эмоционалдык интеллекттин бирөөсү. Келип эгерде башка бирөө агрессия менен келип сизге акарат келтирген болсо, сиз ага агрессия аркылуу жооп бересизби? Же болбосо ошол агрессия менен келген адамга сүйлөшүп отуруп, эмне үчүн агрессия? Мааниси эмнеде? Көбүрөөк анализ кылып, анан ошол адамдыга жардам берүү аркылуу өзүңүздү сактап каласыз. Бул ошол эмоционалдык эмеге да. Үчүнчү жагы бул социалдык интеллект деп коет. Бул коомдун ичинде мамиле кылуу, мамиле түзүү, бул аябай зарыл нерселер. Бул эми заман өзгөргөн сайын ушул нерсе келе берет. Стресс көп болот, ачуулануу көп болот. Себеби биз мурдагыдай мамиле кылбай калдык да. Азыркы балдарды, мүмкүн өзүңүздүн балдардын деле байкасаңыз керек, азыркы балдарыбыз аз сүйлөй турган, өзүнчө эле өзүнүн дүйнөсүндө жашаган, анан суроо берсең ооба жок деп жооп берген, ошондой муунга кетип атабыз да. Демек, аларга биз канчалык деңгээлде жардам бере алабыз? Бул ошол социалдык эмоционалдык интеллекттин мааниси ушул. Экинчи дагы бир суроонун экинчи бөлүгү бул жасалма интеллект жөнүндө болуп калдыңыз. Адамды алмаштыра алды. Менимче, кандай гана күчтүү компьютер, кандай гана күчтүү робот болбосун, адамды эч ким алмаштыра албайт деп ойлойм. Менин оюмча. Менин жоромолумда. Себеби адам деген мындай Кудайым жараткан биз өзгөчө бир курулушпуз. Бул кандай деп коет мындай жаныбар деп айта албай атам да, мындай башкача жаратылган эмебиз да. Аны бир дагы робот эме кылбайт. Бирок жанагы жасалма интеллектти биз колдонгонубузда өзүбүздүн аң сезимибиз, анализ менен колдонушубуз керек. Мына мисалы үчүн айтайлы, жасалма интеллектин менин балдарым деле, анан мен өзүм деле эми өзүмгө азыр эми колдонгонго аракет кылып калдым. Кээ бирки жумушту жеңилдетет. Бирок бир гана принцип, жасалма интеллект даярдап берген текстти сокур түрдө эле алып туруп ошол нерсени колдонушубуз керек. Ал нерсени өзүбүздүн албетте жеңилдеп берип атат. Мурда мисалы үчүн текстти жазыш үчүн бизге бир 40 минутта убакыт кете турган болсо, азыркы күндө бир минуттын ичинде берип коюп атат да. Бирок ошол нерсени биз колдонбошубуз керек. Ал нерсени биз өзүбүзгө ылайыкташтырып даярдашыбыз керек. Колдонбо дегенге үйрөтүш керек болуп атпайбы? Дал ошол боюнча колдонуп атышат да. Колдонуп атат, бирок жасалма
интеллект менен даярдалган продукт ошол адамдын продуктусунан айырмаланганын биз билебиз да. Текстин окуп көрсөң билесиң, же болбосо графика түзө турган болсоң графикасын билесиң. Кайрап айланып келип эле ошол сапатка тиешелүү нерсени келебиз да, такалабыз. Биз эгерде өзүбүздү өзүбүз сыйлай турган боло турган болсок, бетибиз кызарбасын дей турган болсок, анда ошол даярдалган продуктуну меники деп чыгарыш үчүн ошол нерсени биз өзүбүздүн жоромолубузга жараша даярдап, анан өзүбүздүн колубуз аркылуу чыгыш керек деп айтып кетти. Чоң рахмат агай, абдан бир кызыктуу маек болду. Ушул акырында дагы бир ошо жыйынтыктоо чындыгында суроолор абдан көп. Бирок убакыт чектелүү. Азыркы кыргыз жаштарынын башка жаштар менен дүйнө көрүп атпайсызбы, көп дүйнө жүрөсүз да. Айырмачылыгы эмнеде да? Жалпы кеп кеңеш катары дагы ошол жыйынтыктоочу катары бир кыргыз жаштарына өзүңүздүн бир кеңешиңизди айтып кетсеңиз. Менин байкашымча дүйнө жүзүндө кыдырып жүрөм да, анан ошол жерде барган жерлерде кыргыз балдар менен дагы ошол Борбор Азиянын башка элдерин дагы менен жолугушуп көрдүм да. Айырмалап турган 2-3 нерсе бар да. Биринчиси ошол ойлоо сезимдери. Кенен ойлонот да. Бүгүнкү күндө биздин жаштарыбыз. Ошол нерсе жакшы. Бирок ошол эле мезгилде эме жагы бар, туруктуу эмес. Кенен ойлонот дагы, бирок ошол нерсени акырына келгенде дисциплина дейбиз го. Макул ойлон. Бирок акырына келгенде бир нерсени жумушту жасаш керек да. Жасаган келген мезгилде ошол жерден аксап аткандай болот да. Анан экинчиси болсо, ар бир жолуккан адамдан бир нерсени алып калайын деген далалаттан болот да. Жаңылыкка, жаңы мындай ийкемдүүлүккө эме кылган кыргыз жаштары бүгүнкү күндө ошондой да. Оңой өзгөрүп кеткенге, бул эми биздин каныбыздагы нерсе болсо керек дейм да. Көчмөн маданиятына келген нерсе дейм да. Түбөлүктүү эмес, биз өзгөрүшүбүз керек деген. Ошол билимге, жаңылыктарга далалаттан. Анан үчүнчү жагын айтайын. Баары эле эмес, бирок арасында ошол сапатка көбүрөөк көңүл бөлгөндүгү буганда. Себеби бизде Борбор Азия айтайын чөлкөм. Бүгүнкүдөй оош кыйыш заманда өзгөчө мына эми азыр жоромолдорду дагы айтып атышат. 25-жылдан 30-жылга чейин эң бир татаал учурлардын бирөөсү болот деп атат да. Анан ошол жерде Борбор Азиянын элдери биз таяна турган ушул адам ресурстары гана барбыз да. Биз мисалы үчүн өндүрүү жагынан жаныбыздагы кошуналар менен тарталашып албайбыз. Жаштарга таянып, билимге таянабыз, илим, адам ресурстары да. Ошол аркылуу гана биз. Жакшы. Чоң рахмат агай. Чарчап келип алыстан. Бирок ошо биздин подкастка келгениңиз үчүн, буюрса бул айткан ар бир сөздөрүңүз абдан бир өзгөчө бир сунуштар, пикирлер бул сөзсүз түрдө мугалимдерибизге, жаштарыбызга таасирин тийгизет. Анан бул биздин подкасттын атынан белек агай биздин лого түшүрүлгөн термо кружка. Аябай майрыз. Алимдеги соокта чай ичип жүрүңүз. Дагы буюрса өтөбүз келечекте жакшы маектерде. Рахмат агай келип бергениңиз үчүн. Урматтуу подкасттын көрүүчүлөрү, биздин кезектеги подкастыбызды жыйынтыктайбыз. Бүгүн бизде конокто билим берүү боюнча эксперт агайыбыз Кеңешбек Сайназарбай болду. Подкастты көрүңүздөр, биздин YouTube каналга катталыңыздар. Буюрса дагы сиздер үчүн кызыктуу болгон конокторду чакырабыз.